айтылчу тема Арабан жергесинде негизи айтылды бул тема. Буга чейин айтылды. Бирок биз дагы ошол кыргызча вариантында айтканда кыргызча вариантын айтып коелу. Видео тармактарда өзүңүздөр көрдүңүздөр, умрага барган кээ бир аялдарды бийлеген өзүбүздүкүнөн кой, тиягын кой, биягын кой деп бийлеп аткан нар жакта бир аксакалдын ошончо аялдын арасында кой деген адам жок, карап отурганы дагы бирөөсү. Эң өкүнүчтүүсү ошол аялдардын бардыгы ушул Арабандан, Кара Суудан, Кыргызстандан. Бизге дак болуп атат да бул нерсе. Бүт дүйнө жүзүнүн аркасында Кыргызстан деген жазуу бар. Ахмаджан Дамла жеткиликтүү деңгээлде буну айтыптыр. Дагы бир мени өкүндүргөн нерсе, Ахмаджан Дамла ушул нерсени катуу кылып, ушинтип айткандан кийин, анан Ахмаджан Дамлага ошол аялдардын, ошол жерде аксакалдардын балдарынан телефон чалуулар болду. Дамла айтпай эле койсоң болот. Жалалуddin Руми Каддасаллаху сирра, Жалалуddin Руми рахмахуллах айтат: "Кула бале келмес, хак язмадыкча, хак бале язмас, кул азмадыкча" дейт да. Кулга Кудай Таала бир бале жөнөтпөйт, Кудай Таала анын тагдырына жазбаса ошол балени. Кудай Таала бенденин тагдырына бир балени жазбайт, кул жолдон чыкпаса дейт да. Биз жолдон чыккандардан болтабыз, Кудай Таала бизге ушундай балелерди жөнөтөт. Биз жолдон чекке, исламдын шариатынан чекке чыккандардан болтабыз, Кудай Таала ошондой коронавирус бияк деген сыяктуу ошондой бир катуу сыноолорду жөнөтөт. Ошондой бир катуу балелерди жөнөтөт. Биз ошол балени күнөөлөрүбүз менен, башкабыз менен өзүбүз сурап алгандай деп болуп атабыз да. Ошон үчүн айтып атабыз, Ханафи мазхаб боюнча эч кандай умрага, эч кандай махрамсыз кетүүгө уруксат жок. Валау ажуз деп келет китептерде, Ханафи мазхабта китептерде. Эгер карыган кемпир болсо дагы ал умрага махрамсыз. Умра эмес, 120 километрден өткөн аралыкка махрамсыз баса албайт. Махрамсыз жүрө албайт. Ошол махрамы жок, күйөөсү жок, кой деген бирөөсү жок. Ошонун себебинен ошол окуя болуп атат да. Ошондой окуя болбостук үчүн албетте ушул тартиптерди карайлы. Балким умрага барганда дагы бир калыс ниет менен кээ бир учурларда таң каласың. Умра кандай экен десе, ушул асманга тиреген сааты бар экен дейт. Үйлөрү таптаза, Мекке Медина таптаза, ушундай үйлөрү жалтырап. Умрага эмнеге барып атасың сен? Умрага сен, умрага 5 жылдыздуу мейманканада же 4 жылдыздуу мейманканада отурат экенмин дейт. Умрага сен саякат үчүн барып аткан жоксуң. Ол Макка Мадинадагы ибадаттар, 2 рекет окуган намазыңыз 100 миңдеген рекетке чейин көбөйтүлүп берилет. Ал жер ибадат кыла турган жер. Кээ бир учурларда карасаң, азыр учурда ушундай садака селфи, умра селфи, паланчы селфи, каба селфи. Анан Ахмаджан Дамла дагы бир нерсени айтты. Ыйлоо селфиси бар экен дейт. Ол кандай ый дейт. Чындыгында ол кандай ый? Ыйлап атат дейт. Анан өзүнү видеого тартып атат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтат: "Мен үммөтүмө 2 нерседен корком" дейт. Аширкул асгар ва шахватул махфи дейт. Биринчиси ширкул асгар болсо, экинчиси шахватул махфи деп айтат. Ширкул асгар эмне десе, ширкул асгар дегени ошерде сахабалар биринчи сурайт экен. "Я Расулаллах, не үммөтүңүз мусулмандар кийин ташка, бутка, башка бир нерселерге ибадат кылып, Кудайдан башкага кулчулук кылып кетеби" дегенде, Пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол жерде айтат: "Амма иннахум ла я'будуна шамсан ва ла камара ва ла ватана." Үммөтүм дейт, ушул жерде араб тилин билгендер болсо, "Амма иннахум ла я'будуна" 3 такит кошо келип атат. Такит деген бекемдеп айтат. Бу дегени эч качан үммөтүм ташка ибадат кылып кетпейт. Эч качан үммөтүм күнгө же айга же башка бир буттарга ибадат кылып кетпейт. Валакин юрауна фил а'мал, балким алар амалдарды эл көрсүн үчүн кылышат дейт. Ал жерде ширк деген маселе рия маанасында айткан Пайгамбарыбыз алейхиссалам. Эл көрсүн. Ушундай бир эл көрсүнөдөн Кудай Таала өзү сактасын. Ушундай эл көрсүн үчүн умрага барганыбыздан Кудай Таала өзү сактасын. Ошондой кылбайлы, балким калыс ниет менен, калыс Аллах үчүн баралы ал жакка. Ал жакка канча адамдар жете албайт. Канчалары акчасы жок жете албайт, канчалары башка бир шарты жок жете албайт. Кудай Таала сизди ошол жака буйруп, ошол жака Пайгамбар алейхиссалам баскан жерлерге,
Ka'batullah'ны көрүп келгенге, Arafat тоосуна чыкканга мүмкүнчүлүк, Замзам суусун тоюп ичкенге мүмкүнчүлүк берди. Ошол мүмкүнчүлүктү саякат менен өткөзө бербейт. Саякат менен бул нерсе болуп калбас. Ошон үчүн балким ал жака барганда калыс Аллах үчүн niyetlerdi жаңылап, niyetlerdi bir жакшы кылып баралы, жакшы ибадаттарды кылып келели. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Жараткан Аллах биринчиден ушул айтылган аяттарга, айтылган маселелерди өзүңдүн ыраазылыгың үчүн айтылган маселелерден кылып, айтылган ар бир аят, хадистерге амал жашоону бардыгыбызга насип кыл. Жараткан Аллах бардыгыбызды сүннөткө бекем болуучулардан, пайгамбарыбыз алейхисаламга ээрчип толук түрдө сүннөт аткаруучулардан кылган. Сүннөткө карама каршы келип, сүннөттү окубай койгон инсандардын катарында кылбагын я Раббал аламин. Сүннөткө бекем болуп кыяматта пайгамбарыбыз алейхисалам менен кошо бейишке кирип, пайгамбарыбыз алейхисаламдын кыяматта шафааттарына лайык инсандардын катарына кошкон я Раббал аламин. Бардыгыбызды ошол ажы сафарларга, умра сафарларга бардыгыбызды чакыргын, ошол жака бардыгыбызга насип кылсын. Барганда калыс Аллах үчүн хаджатул мабрур кабул болгон ажынын сообуну алып келүүнү бардыгыбызга насип кылгын. Роббана тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haq wa ila tariqil mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin.